Andan keyin al-hadithul khamis ve 25. hadis. Ana bi Zerrin radıyallahu anhu enne nasan min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qalu lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah zahaba ehlud dusur bil ujur yusalluna kema nusalli ve yasumuna kema nasumu ve yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa Allah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Ошелеле Абу Зар радиаллаху анхудан риwayat кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына баяндайт. Анын айтымында Алланын элчисинин сахабаларынан ошол жоро жолдоштору сахабалар Аллахтын элчисине келишти. О Аллахтын элчиси, байлар бизден көп сооп табышат экен. Анткени алар деле биздей эле намаз окуп, биздей эле орозо тутушат да өздөрүнүн ашык тамактарына садака кылышат деди. Жанагы мал мүлктөрү бар. Байлар бизден өтүп кетти. Алар биздей эле намаз окушат, биздей эле орозо тутушат, бирок алардын мал мүлкү бар. Мал мүлкү болгону себептүү бизден өтүп кетти дейт. Кембагал сахабалар, колудан жок сахабалар келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга арызданышты. Мо бай сахабалар өтүп кетти. Биздей эле намаз окуйт, биздей эле орозо тутат. Бирок алардын бизден артыкчылыгы мал мүлкү бар колунда дейт. Акчасы бар. Мал мүлкү бар. Садака кылышат dedi. Ошонусу менен бизден өтүп кетти dedi. Аллахтын элчиси айтты. Сооп тапчу садакаларды Аллах силерге деле бербедиби dedi. Силерге дагы Аллах Таала садакаларды бербедиби dedi. Анан айтты. Инна лакум би кулли тасбихатин садака. Силердин ар бир тасбихиңер садака. Субханалла дегениңер садака. Ва куллу такбиратин садака. Ар бир такбириңер садака. Аллаху акбар садака. Ва куллу тахмидатин садака. Ар бир мактооңор садака. Алхамдулилlah. Ва кулли тахлилатин садака. Ар бир тахлил садака. Ла илаха иллаллах садака. Жана ва амрин бил ма'руф садака. Жакшылыкка чакырганыңар, жамандыктан кайтарганыңар дават бул садака дейт. Ва нахин анил мункар, жана жаман иштен кайтарганыңар садака дейт. Жакшылыкка буйрганыңар садака, жамандыктан кайтарганыңар садака дейт. Мисал үчүн көчөдө бир жаман иш жасап жатса, ошону жакшы сөз менен, жумшак сөз менен кайтарып коюу садака экен. Бирөөдү жакшылыкка чакырып коюу садака экен. Жана ошондой эле ар бириңердин жыныстык жакындашууңар өз аялдарыңарга, бул дагы садака дейт. Аялдарыңарга жакындооңар бул дагы садака дейт. Калу я Расулуллах, о Аллахтын элчиси айтыштан. Эгер бизден бирөө аялына жыныстык ошол кумарын кандырса, ал ошондон дагы сооп табабы dedi. Аллахтын элчиси айтты, айткылачы, эгер ал арам иштерге барса күнөө болобу dedi. Адал никедеги аялына кошулса, бул дагы садака. Эгер ошол күнөө жолго бара турган болса, бул күнөө болот. Ошол никелүү аялына барса сооп табат, күнөөгө барса, анда күнөө табат. Аллах Таала жакшылыкты чектебеди. Мүмкүнчүлүгүң болушунча жасай бер. Жакшылыктар чексиз. Бул албетте ислам дининин жеңилдиги. Фаттакуллаху мастатаату. Аллах Тааладан колуңан келишинче корк. Жакшылык эшиктеринин эшиги болгондуктан бул хадис имам Навави рахимахулла мына 40 хадисте келтирди. Мына ар бир сөзүнө өтөбүз эми. Анна насан мин асхаби Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem qalu lin nabi sallallahu aleyhi ve sellem ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur. Пайгамбарыбыздын бир нече сахабалары келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтышты: "О Аллахтын элчиси, байлар бизден өтүп кетти жакшы иштерди." Мына ошондуктан жакшы жаман нерсени билүүнү кааласа сөзсүз шариятка кайрылыш керек, алымдарга кайрылыш керек. Акылына таянбаш керек. Бул нерсени туура эмес деп акылына таянса инсан баласы адашып калат. Ошон үчүн пайгамбар ошондуктан пайгамбарыбызга келип сурашты. Мына Аллах Таала бизге китепти түшүрдү, сүннөттү түшүрдү, пайгамбарларды жиберди. Мына эми захаба ахлуд дусур бил ужур. Мал мүлктүү байлар, акчалуу байлар бизден сооп иштерди өтүп кетти dedi. Аларда мал мүлк бар dedi. Кедейлерге беришет dedi. Бул байлар биздей эле намаз окушат. Дагы бир топ сахабалар аларда мал мүлк жок. Бул жерден билсек болот сахабалар жакшы иштерде жарышкандыгын. Эми бизде садака десе эле
тыйын тыпырды түшүнүп калганбыз. Садака десе эле тыйын тыпыр оюбузга келет да. Садака десе эле акча бермей. Бул садака деген нерсе бул акча менен эле же мал мүлк менен чектелбейт. Ана сахабалар айтышты, алар бизде эле намаз окушат, орозо тутушат, жана малдарынын артыкчылыгы бизден артыкчылыгы мал мүлкүнөн садака кылышат dedi. Сахабалардын ойлору менен кийинки келген адамдардын ортосунда өтө чоң айырма бар. Байлар, мисал үчүн, алар келген жок. Байлар чоң-чоң үйлөрдү салып жатат. Эски үйдө жашай беребизби? Алар жаңы мына азыркы кездегидей жакшы машиналарды айдап жатышат. Эң алдыңкы маркадагы машиналарды айдап жатышат. Жакшы-жакшы үйлөрдү салып жатышат. Бүт шарттары бар деп мынтип келген жок сахабалар. Азыркы кезде адамдар келет. Мисал үчүн кээде мешиттерге келет. Мен ишим жүрүшпөй атат, акча таппай атам, тапсам да кайда кеткенин билбей атам дейт. Бир да бир адам кандай сооп тапсам деп келбейт да. Мына сооп маселеси менен келишти. Азыркы кезде мешитке сооп маселеси менен келбейт. Мешитке азыркы кезде дүйнө маселеси менен келет. Кандай байысам дейт бирөө. Кандай байып кетсем экен дейт. Бир дуа кылып коюңуздар мага, бир байып кетейин дейт. Ал вактагы байлар менен азыркы кездеги байлардын айырмасы бар. Ал вактагы байлар мал мүлкүн Аллах жолунда беришкен. Мана Аллах Таала "Ванфиқу мимма разақнакум" мен силерге рызкы кылып берген нерселерден нафака кылгыла. "Я айюхаллазина аману анфиқу мимма разақнакум" о Аллах Таалага иман келтиргендер, мен силерге рызкы кылып берген нерселерден нафака кылгыла дейт. Мына ошондуктан Аллах сага бирөө мал мүлк берген болсо, сен аны Аллах сага жакшылыкты каалаптыр, сен дагы башкаларга жакшылыкты берем. Эгер инсан баласы ошол берилген мал мүлктү жакшылыкта иштетпесе, ошол мал мүлкү бактсыз болуусуна себеп болот. Демек, кээ бир инсандар мына мал менден кийин өлсөм балам чака машка калат деп ойлой берет, мал мүлктү топтой берет, кээде зекет өлчөмүнө жетсе дагы зекетин бербейт. Пайгамбарыбыз туура кайтарган мал мүлктү толугу менен садака кылып жиберүүдө. Антикени сенден кийин бир сахабага айткан, сенден кийин сен өлүп кеткениңден кийин бала чакаң бирөөнүн колуна карап калбасын дейт. Аз гана ошолорго жетишерлүүнү алып калганды мүмкүнчүлүгүң болсо бер деген. Же мал мүлктүн зекетини бербесе, ошол инсанга кыямат күнү же ошол мал мүлкү жылан болот, же чаян болот. Мына хадисте келет го, жана зекетини бербеген адамды Шужаул Акра деген өтө бир баатыр жылан келип чоройт. Чороп жылан, такыр баш жылан. Мына ушундай чоройт дагы, эки тиши болот. Мына ушундай карайт дагы ошол инсанга, зекетти бербеген, мал мүлктүн зекетин бербеген инсанга карайт дагы, ана малук, ана канзук, мен сенин топтогон малыңмын, мен сенин топтогон казыналарыңмын дейт дагы, ошол жерден тиштейт дейт. Бул кыяматта. Эми сахабаларда көрө албастык болгон эмес. Бир бай адамдын колунан мал мүлкү кетип калсын деген мындай ой болгон эмес. Мына Имам Ахмад риваят кылган хадисте айтылат, дүйнө 4 түрдөгү адамдар үчүн дейт. Мисал үчүн, биринчи инсанга Аллах Таала мал мүлктү дагы берди, илимди дагы берди. Билимине амал кылат, мал мүлкүнүн зекетини берет. Бул биринчи түрдөгү адам. Аллах Таалага илим да берген, мал мүлктү дагы берген. Анда илим бар, зекеттин өлчөмүн жакшы билет, кедейлердин абалын жакшы билет, сооп табарын жакшы билет, бул берет. Бул биринчи адам. Экинчиси илим берген, бирок мал мүлк берген эмес. Мал мүлк берилген эмес. Илим берилген, бирок мал мүлкү жок. Жанагы мал мүлк берилген кишиге карайт дагы, эгер ушул кишиндей мал мүлкүм болгондо кедейлерге бермекмин, муктаждарга бермекмин дейт. Бул ниеттин өтө орду жогору, ошол ниети туура болгондугу үчүн, ниетинде көрө албастык болбогондугу үчүн, ниети туура болгондугу үчүн жанагы бай менен соопту бирдей эле жасабаса дагы. Пайгамбарыбыз ажруна сава, экөөнүн сообу ажры бирдей деди. Бул биринчи, экинчи адам. Илим берген, мал мүлкү жок, бирок ниети жакшы жүрөгүндө. Ошол байдыдай малым болгондо кедейлерге бермекмин, муктаждарга бермекмин, зекетини бермекмин деп ниет кылса, ошол жасамаса дагы ошону менен ажыр соопту бирдей. Даражасы дагы бейишти бирдей. Эми бул антикени ошол инсан Аллах илим берген, бирок мал мүлк бербес, ал адал менен арамды билет. Аллах буйрган жакшылыктарды жасайт, бирок мал мүлкү жок. Анан ал айтат, баланчы туугандай мал мүлкүм болгондо мен да Аллах жолунда берет болчумун дейт. Мына пайгамбарыбыз айтты, алардын сообу бирдей деди.
Жанагы сахабалардын байлар менен сообу бирдей эле. Арызданып келбедиби кедейлер, байлар бизден өтүп кетти деп. Ниеттери туура болду алардын. Ошондуктан бирдей эле сообу. Bir hadis келет, пайгамбарыбыз жихадка чыгат. Кээ бир сахабалар келгенде жихадка чыгуу үчүн алардын кол астында мал мүлкү болбойт. Жихадка чыгыш үчүн ал убакытта төбөсү болуш керек, аты болуш, кылычы болуш керек. Анан жанагыларда жок болот. Анан алар ыйлап, буркураган бойдон ыйлап кетишет атка кайтып. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинадан чыккандан кийин айтат: "Бир топ адамдар калды, силер канча деген ашууларды ашып өтпөгүлө, канча деген басканды кадамдарды басып өтпөгүлө, алар силер менен ажыр соопту бирдей эле" дейт. Алар үзүр сейиптүү калып калды Мадинада дейт. Ниеттин ушунчалык орду жогору. Ниети туура болсо Аллах Таала ошол инсандын жасабаса дагы сообу бирдей экен. Бул ниеттин даражасы өтө жогору. Ошондуктан ниет туура болуш керек экен. Азыркы кезде бирөө кичине байып кетсе, кичине үй салса, же башкасы көрө албайт. Бул менден өтүп кетип атат, же кызганат. Бир нерсени ала койгон болсо, эртесине сөзсүз барып карызга алып келип алдыга теңелем деп жарышат. Бул албетте бул туура эмес, бул хасад. Бул көрө албастык, бул туура эмес. Үчүнчү адам. Аллах ага мал мүлк берген, Аллах жолунда бербейт. Аллах жолунда бербейт. Үчүнчү адамга Аллах мал мүлк берген, илим берген эмес буга. Мал мүлк берген, Аллах жолунда бербейт. Бул өтө сарам. Төртүнчү адам, Аллах ага мал да берген эмес, илим да берген эмес дейт. Бирок бул кыялданат. Жана үчүнчү адам Аллах мал мүлк берген, бирок ал мал мүлктү күнөөдө иштетет. Казинолорго иштетет. Сауналарга иштетет. Аялдарга ойнойт. Мына зынага иштетет, харам нерселерге иштетет. Бул үчүнчү адам. Ал эми төртүнчү адам ага Аллах илим да берген эмес, мал мүлк да берген эмес. Бирок кыялданат, үчүнчү адамга карайт. Ал эмне дейт? Ушул баланчыдай мал мүлкүм болгондо бир машиналы бир аялдар менен жүрөт элем, кыздар менен айланып жүрөт элем, же казиного барып ойнойт элем, же бир ойнойт элем деп мына ушундай күнөөнү кыялданат. Кыялдангандыгы үчүн, күнөөнү ниет кылгандыгы үчүн жасабаса дагы экөөнүн тозоктогу даражасы бирдей, жасагандай эле күнөө жазылат ага. Ошол ниети туура эмес болгондугу үчүн. Ошондуктан этият болуш керек. Бирөө бир байдын мындай чектен ашып жасап аткан иштерин көрүп, анын байлыгына кызганып, ушул байдай болгонумда, ушун бир айланып жүрөт элем шаарды, аябай ойнойт элем мына ушундай машиналарды алып алып деп анан ушундай кыялдана турган болсо, ошону жасабаса дагы экөөнүн күнөөсү бирдей дейт. Мына ушул төртүнчү адамдын эгер ал күнөөнү жасабаса дагы, ал жанагы күнөө жасаган адам менен бирдей эле. Эмне үчүн? Ошол ниети туура эмес болгондуктан. Мисалы үчүн бир байды көрөт дагы, ушундай акчам болгондо мен баланчы бир жерге жанагындай оюн күлкү жанагындай клубту салат болчумун, ушундай үйдү курат болчумун. Ошол жерде жыргап ойнойт болчумун дей турган болсо, ошону салууга мүмкүнчүлүк акчасы болбосо дагы ниетинде ошол күнөөнү жасап жүргөндөрү менен бирдей эле болот. Тозоктогу даражасы дагы бирдей эле болот. Азабы да бирдей эле болот. Жанагы туура эмес ниети үчүн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө төрт түрдөгү адамдар үчүн деди. Эми кала валайсаллах кад жаала лакум ма тасаддакун. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабаларга айтты. Ахлид дусур, жанагы байлар бизден өтүп кетти жакшы иштерде, сооп иштерде бизден байлар өтүп кетти деп арызданып келишпеди. Анан пайгамбарыбыз силерге дагы Аллах Таала садакаларды бербедиби деди. Силерге дагы Аллах Таала садакаларды бербедиби деди. Бизде эми садака десе акчаны түшүнүп калышкан. Садака десе кедейлерге тамак берүү деп түшүнүп калышкан. Мына ошо. Албетте булар деле садака. Бирок садака деген өтө бир кенен мааниде. Силерге дагы Аллах Таала сооп тапчу садакаларды бербедиби деди. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшылык эшигин ачып берди. Инна лакум би кулли тасбихатин садака. Силердин ар бир тасбихиңер садака деди. Субханаллах деп айтып койсо, жумушудабы, иштеби, басканда тургандабы субханаллах деп айтып кое турган болсо, бул садака деди. Ва кулли такбиратин садака. Же бир Аллах акбар деп айтып кое турган болсо, садака деди. Мына пайгамбарыбыз бир нерседен таң калганда субханаллах дейт эле. Таң калганда. Азыркы кезде кыйкырып берет го, таң калса бир нерсени айтып жиберет же
же о апам деп, же о атам деп жиберет. Жок, бул болбойт. Таң калса субханалла деп айтыш керек. Пайгамбарыбыз бир жакшы абал болсо дагы, жакшы кабар келсе дагы, жаман кабар келсе дагы альхамдулилля дейт. Жакшы кабар келсе альхамдулилля, жаман кабар келсе альхамдулилля аля кулли хал дейт. Бардык убакытта Аллах Таалага мактоо айтат эле. Жана ошондой эле ва кулли такбиратун садака, ар бир такбир садака, Аллаху акбар. Мына жакшы кабар келсе Аллаху акбар дейт эле пайгамбарыбыз. Азыркы кезде жакшы кабар келсе колдорун чабат, жана чалпек чалышат, же ышкырышат. Бул албетте жахилдик, шайтандын иши бул, шайтандын адаттары бул. Ышкыруу, сүйүнгөндө Аллаху акбар деп айтыш керек. Же бир жакшы бир иши оңунан чыкса альхамдулилля деп айтыш керек. Кандайсың, жакшыбысың деп бирөө айтса альхамдулилля деп айтыш керек. Аллахты мактоо керек. Эми субханаллах, Аллаху акбар, альхамдулилля ва куллу тахлилатин садака. Ар бир тахлил садака деди. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Бул садака экен. Эми ушул нерселер бир оор жүктөйбү, бир же үстүбүзгө туз жүктөбөйт эми бул нерселер. Жеңил эле го. Даже кала берсе, эрин адамдын мына эки эрини кыймылдабайт. Субханаллах. Ва амрин бил ма'руф садака. Жакшылыкка буйруу, жакшылыкка чакыруу садака экен. Ва нахи ан мункар садака. Жамандыктан кайтаруу садака экен. Толтура садакалар. Ва фи буд'i ахадикум садака. Жана ошол инсан силердин бирөөңөр өз шахватыны ошол өзүн адал болгон, никедеги адал болгон аялына барса, бул садака дейт. Ошол шахватыны никедеги адал болгон аялына кандырса, бул садака дейт. Эгер ошону күнөөгө барганда, күнөө болот эле. Күнөө болот эле. Эми амалдар эки түрдүү болот. Өзүнө гана тие турган амалдар. Мисалы үчүн субханаллах, альхамдулилля пенден өзү үчүн. Эми экинчи дагы бир амалдар бар, өзүгө дагы пайда, башка бирөөгө да тие турган амал. Мисалы үчүн бул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Башка бирөөлөрдү жакшылыкка чакырсаң, жамандыктан кайтарсаң, бул өзүңө дагы пайдасы бар, башка бирөөгө да пайдасы бар. Мына кунтум хайра умматин ухриджат лин-наси та'муруна бил-ма'руф ва танхауна анил-мункар ва ту'минуна биллах. Силер үммөттүн эң жакшысы болдуңар, силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Жана Аллахка ыйман келтиресиңер. Ва ту'минуна биллах. Аллахка ыйман келтиресиңер дейт. Мына ошондуктан эми бирөөдү жакшылыкка чакырганда дагы, жамандыктан кайтарганда дагы өзүнүн жолу бар. Буга илим керек. Муну кичине инсан баласы ислам шариятынан кабардар болуш керек. Пайда жана зыян, адал жана арамды айырмалай билиш керек. Анан адамдарга адалды айтам деп арамды айтып коюп, анан арамды айтам деп адалды айтып коюп, мисалы үчүн арамды адал деп айтып коюп, адалды арам деп айтып коюп, ошондуктан жакшы сүйлөөдөн алдын жакшы бир маалыматка ээ болуш керек. Мына эң жакшы иш жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Ва ман ахсану кавлан мимман да'a ила Аллахи ва амила салиха ва кала иннани минал муслимин. Ким жакшы сөзгө чакырса дейт. Ва ман ахсану кавлан мимман да'a ила Аллах. Ким жакшы сөзгө чакырса, жакшылыкка чакырса, жакшылык ислам шариятына чакырса, ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах жолуна чакырса, жана жакшы амалдарды жасаса, жана мен мусулмандарданмын деп айтса дейт. Мына ошондуктан жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул жакшы иш экен. Мына бирөөдү чакырганда жакшы билиш керек ошол. Неге чакырып атам мен деп. Мына ошондуктан уккан нерсени адамдарга айта берүү мүмкүн эмес. Бар нерсени адамдарга айта бериш болбойт. Адамдарга айта турган нерсе бар, айтпай турган нерсе бар. Жана ошондой эле көп адамдардын арасында айтыла турган сөздөр бар. Жана аз адамдар менен көп адамдардын айырмасы бар. Кээде жеке адам менен көп адамга даават кылуунун айырмасы бар. Айырма бар. Жеке адамга даават кылганда өзүнчө жолу бар. Жана ошондой эле көпчүлүк адамга даават кылганда, чакырганда анын дагы өзүнө жараша жолу бар. Эми кээ бир убактарда чакырганда кээде ошол чакыруучу инсан жакшы билиш керек. Ал катуу айта турган жери бар, жумшак айта турган жери бар. Мына ушундай. Катуу айта турган, жумшак айта турган жери бар. Тозок аяттар келген убакытта кичине коркутуп айта турган аяттар бар. Жана ошондой эле 5 аяттар келгенде сүйүнтүп айта турган аяттар бар. Анан тозок аяттар келгенде Аллах Таала силерге азаптар даярдап койгонда деп анан
мынтип күлүп айтып отурса болбойт, бул дааваттын эмесине туура келбейт. Анан бейиште силерге мына ушундай астыларыңардан дарыялар агып деп мындай коркутуп жиберсе анда болбойт. Бул бейишти сүйлөп атабы дейт анан. Мына ошондуктан адамдардын сүйүнтө турган өзүнүн орду бар. Жана кубанта турган, коркута турган өзүнүн орду бар. Муну албетте бул нерсеге албетте сөзсүз инсан баласы окуй бериш керек. Илим мажлистерине барсын, ошол мечиттерде Куран жана сүннөт сүйлөнгөн, Аллахтын аяттардан аятылган жерлерге барса, окуса, үйрөнсө, бул акырында өзү түшүнө баштайт бул нерселерди. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү минбарда турган кезде бир киши келип отуруп алды. Пайгамбарыбыз ошол минбарда турган кезде хутбада турат. Анан бир киши кирип отуруп алды. Эми мечитке киргенден кийин 2 рекет намаз окуп туруп анан отуруш керек мечитке киргенде. Ошондо пайгамбарыбыз "О баланчы, эмне отуруп алдың?" деген жок. Бизге окшоп. Биз эмеден баштайбыз го. Пайгамбарыбыз эмне үчүн намаз окудуңбу деп сурады. Намаз окудуңбу же окудуңбу деп сурады. Балким ал инсан мечиттин сыртында окуп киргендир. Ошондуктан пайгамбарыбыз намаз окудуңбу деди. Жанагы киши жок деди, анан тур намазыңды оку деди. Тур намаз 2 рекет намаз оку, андан кийин отур деди. Мына ошондуктан биз адамдарга бале болбошубуз керек. Биз адамдарга бале эмес, бир адамдарга бир жакшылык, динди жакшылык кылып көрсөтүшүбүз керек. Азыркы кезде өздөрүн жардырып, жана исламдын атын жабынып, мына ушундай жаман көрсөтүп койгон исламды кээ бир инсандар. Бул албетте ислам мындай жолду алып келген жок. Ислам дини бул тынчтык менен тарала турган дин, таркала турган дин. Адамдарга райым кылынган дин. Мына ошондуктан шайтан исламды жаман көрсөткөнгө аракет жасайт адамдарга. Мына ошондуктан биз бирөөнүн бейишке кирүүсүнө себеп болуп калышыбыз керек. Тозого кирүүсүнө себеп болуп калбашыбыз керек. Азыркы кезде көптөрү карайт дагы, ана сакал койгондорду кара, анын жасаган иштерин кара дейт дагы, анан кээ бир биздин ката кемчиликтерден кээ бир жахилдер мына тозокко түшүүсүнө себеп болуп калбайлы. Албетте бизде кемчилдик көп, туура, бирок колдон келишинче аракет жасашыбыз керек. Эмне үчүн Аллах Таала айтат мына: "Ва анзална илайка зикра литубаййина лин-нас." Мен силерге зикирди түшүрдүм дейт. Кур'ан-ы Каримди түшүрдүм, шариатты түшүрдүм. Мына ушул нерсени литубаййина лин-нас. Адамдарга баяндап бергиле дейт. Адамдарга айтып бергиле дейт. Адамдарга айтып бергиле. Кур'ан-ы Каримди адамдарга айтып бергиле, сүннөттү адамдарга айтып бергиле дейт. Жашырбагыла. Кур'ан жана сүннөт жашырылбаш керек. Айтылсын, баары жерде айтылсын. Мына ошондуктан бирок жумшактуулук менен, катуу айтпай, сүйүнтүп дегендей. Эми бир жаман ишти көрсө, колу менен кайтарсын, тили менен кайтарсын, болбосо колу менен кайтарсын, анда жүрөгү менен жек көрсүн. Эми дагы мына акырында сөзүнүн акырында шахватты мына адал жолдо пайдаланса сооп табат экен. Өзүнүн каалоосуну, шахватыны адал жолдо пайдаланса сооп. Эгер ошол шахватыны харамга барса күнөө болот экен. Бул шахват адатка кирет. Инсандын адаттагы эле шахваты. Мисалы, аялынын оозуна тамак салып коюш бир адат болсо, ошону ажыр алайын, сооп алайын деген максатта салса, анда бул ибадат болуп калат. Жана шахватыны жанагы зынага барбай, аялына жакындай турган болсо, ошол шахваты менен бул сооп табат ошол инсан. Арамга барса күнөө табат. Мына ошондуктан эми сөздүн акырында бир хадис менен жыйынтыктап коеюн. Ахаббал калами илаллахи таала арбаун. Ла ядуррука би айюхунна бадат. Аллах Таала 4 сөздү жакшы көрөт экен. Кайсы биринен баштасаң да сага эч кандай зыяны жок деди. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар. Мына ушул 4 сөз. Ошондуктан мына ушул 4 сөздү Аллах Таала жакшы көрөт экен. Бул кыскача мына ушул 24-25 хадистен алына турган пайдалар, насааттар, осияттар мына ушулар. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах Таала биздин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү өзү кечирген болсун. Жана өтүп кеткен муъмин мусулмандарга Аллах Таала өзү райым кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.